Анан айтам. Эме 99-дан 77-ни алса канча болот? Эмне деп атасың жаным? 99-дан 77-ни алса канча болот? Коноктор барбы? Жок, эчтекеле болгон жок. Ассаламу алейкум, Кайрат байке. Алейкум ассалам. Бул New TV шоу программасы түз эфирде. Арсен Султанов. Ким болду дейт го? Сиздин бүгүн жубайыңыз бизде түз эфирде конокто. Сен барам деп айткан эмессиң го жан? Айткан эмес белес. Жок, ушул жака. Гүландайым. Күйөрман кыздардан кызганып чыр чыгарасызбы? Көрөлү. Туп-туура. Мынакей жүрөктөн чындыкты айтсаңыздар, чындык чыгат. Жок, компьютерде тураңыз айтып атат меникин. Сен менин дүйнөдөгү бир гана жанымсың. Салам достор, бул New TV шоу программасы бардыңызарды көргөнүзгө кубанычтабыз. Ассаламу алейкум. Мен Арсен Султанов, буюрса 1 саат алкагында бардыңыздарга мыкты маанай каалайбыз. Бүгүн 22 февраль. Буюрса мынакей 3,5 сааттан кийин 23 февралга баш багабыз. Ата мекенчилердин, коргоочулардын күнү. Бардык мырзаларды алдын ала куттуктайбыз. Жана бүгүн биздин программабызга келген меймандарыбыз бар. Бардыңыздарды азыр сыналга жакыныраак чакырабыз. Себептен бүгүн биздин меймандарыбыз жылдыздуу меймандар, бирок биз аларды ырчы катары, продюсер катары тааныштырбайбыз. Биз аларды мыкты айым, колдоочу жар жана эң сонун апаке катары тааныштырабыз. Бүгүн бизде алгачкы мейманыбыз эле Айбек Карымов байкебиздин жубайы Гүланда эжекебиз, кош келдиңиз. Жана Кайрат Примбердиев байкебиздин жубайы Эля Примбердиева. Кош келдиңиздер. Саламатсыздарбы? Бүгүн аябай сулуу экенсиздер. Чоң рахмат. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Маанайыңыздар бардыгы. Жакшы. Эми алгачкы эле суроо. Биз 23 февралга карата программабыз. Анан кийин буюрса эртең майрам. Кандай белек камдап жатасыздар? Же балким күйөөңүз жактырган тамакты жасап бересиздерби? Эми эртең бардык мырзаларды ошо учурдан пайдаланып куттуктай кетели. Эртеңки келе жаткан майрамыңыздар менен сиздин дагы. Рахмат. Анан эми өзүбүздүн мырзаларыбызга белек даярдап атабыз. Эми ал мындай айтылбаган эле белек болсун. Эми ар бир эле айым даярдайт да өзүнүн мырзасына, сүйүктүүсүнө дегендей. Бир гана өзүбүздүн сүйүктүүлөрүбүзгө эмес, атабызга, байкебизге, досторубузга дегендей даярдап атабыз. Эми Кудайга шүгүр. Айтпай эле туралык эмне экенин. Эжеке, Кайрат мырза кандай белек жакшы көрөт? Негизи Кайратка жага турган белек тандаган мен үчүн абдан оор. Жылдан жылга оор болуп баратат. Анткени болгон белектерди мен оюмдагыдай, фантазиямдагыдай уже берип койгом да. Анан бул жылы дагы аябай көпкө ойлондум, чыдабай кетип биринчи жолу сурандым. Эмне калып атасың деп. Бирок негизи жылдан жылга мен сюрприз кылганды жакшы көрчүмүн да. Быйыл сюрприз кыла албай өзүнөн сурадым да. Ошо. Эмне деп жооп берди? Мен бүгүн бош жейм келип атат деди. Жок. Гүлчатай суранды. Гүлчатай. Жакшы. Бул биринчиси, экинчиси болсо эми мага цепочка подарить этчи деди. Ооба. Калың. Негизи 23 февраль оңой эле майрам. Айымдар үчүн жеңил эле болсо керек. 8 мартка келгенде мырзаларыбыз кыйналып баштайт. Жашоосу татаал болуп кетиши мүмкүн. Бирок мен ойлойм, негизи эгерде эркек киши кичине мындай внимательный болсо, биз ар дайым подсказкаларды беребиз. Мисалы үчүн магазиндерге барып, жакшынакай көйнөк экен, анан могу духин жыты мага жакты. Биз ар дайым ушундай эмелерди, подсказкаларды беребиз да, биз менен кичине жеңилирээк деп ойлойм да. Балким аны мырзалар түшүнбөй калышы мүмкүн. Балким, Түшүнөт. Түшүнөт. Кебелери түшүнбөйт. Сиз кантип бир аз айтып турасыз? Мен өзүм ачык эле айтам. Ачык айтасыз. Заказ берем. Анда эмесе, сүйүктүү телекөрүүчүлөр, урматтуу учурда бизди көрүп жаткан айымдар, мырзалар, азыркы учурда WhatsApp номерине сиз дагы баш багып жазсаңыздар болот. Балким келген биздин татынакай меймандарга суроо узатасызбы? Же балким калуу тилекпи? Бул сизден көз каранды. Жана 56 сандарын терип түз байланышка чыгыңыздар. Ал эми алгач азыр программабыздын баштап алдында биз мыкты музыкалык чыгарма кезек берели. Гүланда эжекебиздин жаңырсын, андан кийин оюндарды баштайбыз. Эч кайда албай туруңуздар.
Изилдөөчүлөрдүн айтымы боюнча музыка даам татуу сезимдерин 60% күчтөнүп өткөн. Учурда тамактанып жатсаңыздар, анда тамагыңыздар татуу болсун. Бардыгыңыздарга керемет кеч кылайбыз. Биз программабызды улантабыз. Эскерте кетсек, Куттуу студиясында бүгүн эки татынакай эжекебиз бар, Гүланда жана Эля Примбердиева. Эмесе, бүгүн бизде жакшы белегибиз бар. Бирок ал белекке биз азыр таймаш уюштурабыз. Даярсыздарбы? Ооба. Эмнегедир корккондой айтып жатасыздар. Бул оюндар менин оюмча 23 февралга байланыштуу. Бул жактан эми үйлүүлүк абалыңыздар боюнча бир аз киришебиз. Тарыхын сурайбыз. Анда эмесе биринчи раунд. Бул күйөөңүздү канча пайызга билесиздер? Кимден баштайбыз? Билбейм. Баштай берейин, сизден баштайбыз. Анда эмесе сүйүктүү теле көрүүчүлөр, добушун бийигире көтөрүңүздөр. Азыр суроо жаңырат, эгерде канча пайызга күйөөзүн билет, биз дагы билбейбиз. Азыр текшеребиз. Биринчи суроо. Айбек байке мырзалык милдетин кайсыл мамлекетте өтөгөн? Армияга. Айтып эле жүргөн. Кайсы жакта экенин билбейсиз? Азыр. Россиядабы? Кайсыл жакта экенин точно билбейм. Бирок унутуп калдым да, эми айтып эле жүргөн. Азыр Айбек байке эфирди көрүп жатабы? Азыр жок, көргөн жок. жок. Анда көрбөсө жакшы экен. Азыр Чехословакияда өтөгөн экен. Анда эмесе, Эля эжеке, сизге суроо, кийинки. Кайрат Примбердиевдин атын ким койгон? Ойлонобуз. Эмеси, карындашы, эжеси койгон, эжеси. Аты ким? Азыр сырга же болбосо сырга койгон болуш керек. Сырга. Кыз Максат. Кыз Максат. Барбы? Тура. Эжеси койгон. Эжеси. Ооба. Апчем койгон, апчем. Тура. Азыр дагы суроо жаңырат. Гүланда эжекебизге. Алгачкы ырдаган чыгармасы кайсыл аспап менен ойнолгон? Эң алгачкы чыгармасы кайсыл аспап менен ойногон? Жана аталышы кайсыл? Эң алгачкы ыры Таштак жол гитара менен ойногон. Гитара менен. Бул Таштак жол. Сүйүү керемети. Тура. Эля эжеке, сизге мектеп кезиндеги кандай кыялы бар эле? Кандай кыялдар? Мектеп кезинде негизи көп кыялдары бар болчу. Келечекке койгон Ырчы болом деп ойлончу. Анан кийин Таластагы Токойдогу сууга секирип сууга түшүшчү. Анан Султан Садыралиев деген ырчы экөө эме болчу да. Классташ болчу да, экөө үйдөгү отуруштарга тойго гитара менен, комуз менен барып ырдап акча табышчы. Ошондо кыялы ырчы болом деген экен, Ооба. Бирок биз буну интернет тармактарынан караганда, кардиолог болом деп айткан экен. Болгум келет деген экен. Ооба, албетте ошондой дагы максаты бар болчу, анткени Раматылык кайнатам ошо жүрөгүнөн каза болуп кеткен да, ошондой дагы кыялдары бар болчу. Эми Гүлан эже сизге даярсызбы? Даярмын. Кандай топторду жана канчанчы жылдарды уюштурган? Кандай топторду? 90-92 жылдары Нур тобун уюштурган. 2003 жылы? Айтеңер. Тура. Эля эже сизге келди кайрадан. Даярсызбы? Сизге жеңилден берейин, Ал нерсени билиш үчүн атайын окуп бүткөн, бирок ал нерседен азыр деле коркот экен. Бул эмне? Токтон коркот. Азырга чейин бир нерселерди кармаса эле ток көрө берип, ушинте берет да. Машинаны кармаса деле ток урат. Эмне үчүн? Холодильник. Билбейм, өзүнүн бир ушундай бир эмеси бар болуш керек. Кээ бир адамдар бар го мындай. Бир нерсени кармаса эле кийимден эле ток куруп ушундай да. Балким ошондой бир күчү бар. Мүмкүн өзүндө дагы ток көп. Сонун. Анда эмесе сүйүктүү теле көрүүчүлөр, азыр силер эгерде көрүп жатсаңыздар, анда WhatsApp номерин унутпаңыздар. Бардыгыңыздар күтөбүз. 772 92 80 97 сандары. Жазыңыздар, суроолор болсо, же калуу тилектер жана түз байланышка чыгыңыздар. 56 56 72. Бардыгыңыздарды күтөбүз. Акыркы суроо. Суроо качан бүтөт? Сурообуз негизи көп. Суроо эң жөнөкөй бонусунда. Айбек байке, сизди
эмне үчүн сүйүп калган? Мени аны өзүнөн сураш керек го. Биз буну интернет тармагынан алганбыз бул суроону. Интервью берген экен ушул боюнча. Эми баягы өзүнүн берген баасында угуп калам. Бир нерсеге баягы тырышчаак, мындай жетем деген нерсесине жетет, аракетчил деп мындай айтып калат да, анан кийин эми билбейм андан дагы эмне деп. Бул туура жооп. Дал ушундай сиз айткандай болгон экен. Кол чабуулар. Биринчи раундду жыйынтыктадык. Бул жакшы, баарына жооп бердик. Анда эмесе, сүйүктүү телекөрүүчүлөр, биз азыр экинчи раундду баштайбыз. Экинчи раунд. Экинчи раунд бул чыгармачылыкка, музыка дүйнөсүнө байланыштуу. Азыр биз музыканын башындагы 5 секундалыгын жаңартабыз. Сиздин максатыңыздар кайсыл ыр экенин табышыңыздар керек. Даярсызбы? Даярбыз. Алгачкы чыгарманы азыр бизге студияга жаңыртып берсин, кайсыл ыр экенин келген бизге эки жекес айтып көрөт. Кеттик. Биринчи музыка. Биринчи музыканы жаңыртып берип койсо, кесиптештер. Биринчи музыканы. Туура. Бул жерде оюндун максаты мындай. Эгерде таап калсаңыздар колду эле көтөрөсүздөр, айтып бересиздер. Азыр 1-0. Бирок сизде мүмкүнчүлүк бар эличи. Бизге экинчи музыканы жаңыртып берсе, экинчи музыкабыз кандай болот экен? Чогуу тыңдайбыз. Я любила одну милую. Буну ким ырдайт? Негизи бул Стрипуха деген кинофильмден Кайрат главный сценага барганда экинчи турундагы эле, үчүнчү турунда ырдаган. 1-1 эсебибиз. Бирок бизде үчүнчү ырыбыз бар. Үчүнчү ырды азыр жаңыртып берип койсо, тыңдап көрөбүз. Өмүргө келдим, өзүңдү көрдүм. Кайсыл чыгарма? Айбектен энекем. Туп-тура. Эсеп 2-1. 2-1. Бирок кайгырбаш керек. Бизде дагы бир музыкалык чыгармалар бар. Азыр угуп көрөбүз. Кийинкисин жаңыртып берсе. Ким тапса азыр кол көтөрүш керек. Кайсыл эле бул? Эседиңиздерби? Бир мультикте эле. Сүрөттөн эмес беле? Жок. Кыргызча элерби? Кыргызча чыгарма. Аз дагы бир жолу тыңдап көрөлү. Дагы бир жолу бизге коюп берсе. Периште. Туп-тура. Периштем чыгармасы бул. Эсеп бизде азыр 2-2 болду. 2-2. Бүгүн эгерде утсаңыздар, бизде жакшы белектери бар. Ал белекке мен оюмча азыр тырышчактыгыңыздар менен утушуңуздар керек. Кимдин күйөөсү кыйын экен? Бүгүнкү New TV Show программасынан текшеребиз. Кийинки чыгарманы угуп көрөбүз. Кайсыл чыгарма экенин дароо эле кол көтөрөбүз. Кеттик. This is a man's world. Ким ырдайт? Джеймс Браун. Туп-тура. 3-2. Гүләндижи, азыр билбесеңиз эле көтөрүп койсоңуз болот. Балким айтып көрөсүз. Башкарды айтып коерум да. Биз туура деп коебуз. Бизге кийинки чыгарманы жаңыртып берип койсо. Өзүңө гана чыгармасы. Бул туп-тура. 3-3. Акыркы чыгарма бар. Акыркы чыгарманы азыр ким тапса, ушул жерден кол чабабыз. 1-2-3 акыркы чыгарманы жаңыртып берсе. Кайраттын жана Эля Примбердиева. Жашоо керемет деген. Туп-тура кол чабуулар болсун бул жерден. Анда эмесе, азыр бизде 4-3. Бирок эми Гүләндижи экөөбүз азыр дагы бир мүмкүнчүлүк берип, биз акыркы ырды коюп беребиз. Дагы бир мүмкүнчүлүк берели. Бизге акыркы ырды жаңыртып берип койсо, эгерде тапсаңыз, таптыңыз, таппасаңыз Эля Примбердиева таап калышы мүмкүн. Угуп көрөбүз. Акыркы чыгарманы коюп берип койсо. Сиз ырларды коюп жакшы кылдыңар го. Бул кимдин чыгармасы? Айбектики. Ооба, туп-тура, колчалар болсун. Эсебиз 4-4. Бардык чыгармаларды туп-тура таптык. Анда эмесе, эми айтсаңыздар, буюрса мынакей эртең майрам. Анан кийин 8 мартка силер өзүңүздөр эмне белек күтөсүздөр? Азыр эми эфирди көрүп жаткандан кийин балким айымдарга да бир жакшы кеңештерди айтасыздарбы? Эми айымдарга эмне берсе жараша берет да. Айымдарга өтө эле көп белек. Гүл берсе болот, мисалы ар кандай духилерди берсе болот, крем, помада, иши, кыскасы эмне берсе жараша берет.
Сиздин оюңуз боюнча? Менин оюм боюнча Кайраттын досу бар да, ошол келинчегинен бири аябай сонун белек кылды эле да, день спа дейт. Полный спага пакет алып берген да. Бул кандай десем, бетине маскалар, денесине кам көрүү, ошондой белекти мен мыктылардын бири деп ойлойм да. Бир күн кечке ошо спа салонунда эс алып, массаждарды жасатып, маскаларды жасатып. Алысып болуп, анда эмесе азыркы эми телегөрүүчүлөр көрүп дагы айымдарыбыз эми көргөндөн кийин эми күйөөсүн кыйнайт болуш керек. Мына Эля Примбердиеваны ушинтип спага алып барат экен. Жок, мен алып барган эмес, мен алып барган эмес ошо. Досун. Мен эле ушинтип намек берип атам десем болот. Анда эмесе чыгармачылыкта кандай жаңылыктарыңыздар бар? Кандай чыгармалар, жаңы ырлар, клип? Чыгармачылыкта Кудай буйрса эми жакында эле мен ошо айымдарды эне айып деген ырыбызга ырма клип тарттырдым. Жана Айбек экөөбүздүн Кош канат деген ырыбызга клип тарттырдык. Жаңырлар жаздырып атабыз. Кудай буйрса ушул жылы биз чоң концерт берели деп турабыз. Айбектин сахнада жүргөнүнө 25 жыл болот экен. Ошондуктан бир жакшы алдыга койгон чоң пландарыбыз бар. Аябай чоң. Бирок аны Кудай буйрса алдыда ошо пландарды ишке ашыралы деп турабыз. Келген учурда СМС билдирүү бар экен. Телегөрүүчүлөрдөн келген СМС билдирүү. Саламатсызбы Гулянда? Жандуу үн менен ырда берүүңүздү суранабыз деген экен. Түз эфирден. Кайсы чыгарманы? Ооба, азыр деле. Акапайла. Бул жакында эле ошо келгениң кандай жакшы деген ырды жаздырдым, жаңы. Жапжаңы ошол ырдарды ырдап берейин мында. Бир куплет. Келгениң кандай жакшы, кеткениң өкүндүрөт, келбесең каламанан, бук болуп өзүм сүрөп, кучактап бүгүн сени, боруңа кыскан менен, кечпи же балким эрте, кечпи же балким эрте, жалгыздык өкүм сүрөт. Браво! Браво! Үйүңүзгө береке. Эля эжеке, СМС билдирүүнү байкап турсаңыз керек. Эля эжеке, өзүңүз жөнүндө кененирээк айтып берсеңизчи деген телегөрүүчүлөр суранычтар бар экен. Биринчи мен Кайрат жөнүндө жаңылыктарды айтып кетейин, анткени аябай сонун жаңылыктар бар. Анан өзүм жөнүндө да кичине айта кетем. Кайрат мына жакында кече мурда күнү эле Крокус Сити Холлдо Москвада Марат Башаровдун мусулмандарга атайын арналган постановкасында катышты. Мюзикл постановка. Ал жакта өзү жеке бир ырдады, жана ошондой эле баары менен чогуу бир акыркы финальный ырды ырдады. Анан ошол театр менен гастролдошот буйруса. Россияда мусулмандарга атайын гастроль болот. Анан кийин болсо эң акыркы гастролу Казакстанда, анан кийин Кыргызстанда болот экен. Ошол постановкасы менен. Анан кийин андан тышкары англисче ыр жазды. Бул деген европалык форматта болгон ыр. Эко Рекордста жаздырдык. Мирлан Абдыраев деген аранжировщик жазып берди. Бул биздин эле балдар, бирок биз ошол менен чет өлкөлүк Лондон аркылуу чет өлкөлүк лейблдарга чыгып, ошол жактан релиз кылайлык дедик. Бирок эмеден дагы Европа плюстан да берип атат англисче ыр. И жакын арада ошого клип тартайлык деп буюрса жаңы клип көрөт экенбиз анда. Буюрса. Эмнеге байланыштуу клип болот? Бул негизи эми кандай десем, англисче форматта жазылгандыктан менин Лондондо жашаган өзүм курбу кызым бар. Мурун чогуу иштеп ырдачубуз. Анан ошол курбу кызым обонун сөзүн жазды. Андан кийин кандай десем, мени сүйүү ичине тереңирээк алып кир деген мааниде ошо кызга арналган ошо сүйүү жөнүндө ыр да. Ошого тиешелүү ошол сыяктуу кылып клип тартайлык дедик да. Буюрса клипти качан көрө алабыз?
буюрса биз мына жакын арада Расул деген клипмейкер менен сүйлөшүп, ал бизге бир эки идея алды, ошо экөөнүн бирөөсүн тандоонун алдында турабыз да буюрса. Анда эмесе, бүгүнкү New TV шоу программасында негизи сиздерди чакыргандан кийин биз эки эле раунд менен жыйынтыдык. Буюрса бизде дагы раунддар бар. Ал жактан мындан дагы татаал оюндар болот. Мен оюмча 23 февралга болгондон кийин бул оюндарга туруштук беришибиз керек. Даярсыздарбы? Буюрса. Мен оюмча бул жактан үшкүрбөй, ооба, даярбыз дешибиз керек. Даярбыз. Даярбыз. Ооба, эң сонун. Анда эмесе сүйүктүү телегөрүүчүлөр, сүйүктүү телегөрүүчүлөр, азыр кыскача жарнама, андан кийин 33 суроо 3 мүнөт рубрикасы бар. Андан кийин биз болсо оюндарды улантабыз. Сүйүктүү телегөрүүчүлөр, айымдар жана мырзалар, бүгүнкү New TV шоу программабыздын биздин девизибиз аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы. Бизде конокто Эля Прембердиева жана Гүланда эжекелерибиз, жана WhatsApp номерин дагы унутпай, сиздер дагы жазыңыздар. Баарыңыздар күтөбүз. Линия бош 56 шаарыбыздын коду 0312. Анда эмесе, эми бардык телегөрүүчүлөр сиздин мукам үнүңүздөрдү уккузу келет болуш керек. Ушул мукам үнүңүз менен кантип жолдошуңуздун жүрөгүн багындырып алдыңыздар? Мен негизи эме кандай десем, көптөн бери ырдай элекмин. Анткени күйөөгө тийип, үйдүн эмелери бар, андан кийин мурун көп ырдачумун, азыр бирок кандай десем, дежурный бир ырым бар. Кайсылыр? Ошону ырдап коеюн. Динара Акул эжебиздин Бозой ыры деген ырын аябай жактырам. Кийин эми Динара Акул эжебизде ырдай албайм. Анда ырдаш үчүн кандай десем, аябай чоң опытта керек, бирок өзү ыр жагат да. Келиңиз, кайсынын чыгармасы ушунда? Бозой ыры. Бозой ыры. Элдик ыр болуш керек. Мен ишмачы. Бозоргон тоонун этеги, бозоруп туман кетеби, мото көз анда мен мында. Боздосом үнүм, сайрасам үнүм, сыздасам үнүм жетеби. Мото көз анда мен мында. Боздосом үнүм, сайрасам үнүм, сыздасам үнүм жетеби. Браво, браво, кол чабуулар, мыкты. Урматтуу телегөрүүчүлөр, эгерде жакшы лайктарды жөнөтүңүздөр, баардыгын кабыл алууга даярбыз. Эми, азыр бизде 3-чү раунд бар, бирок бул өтө кыска раунд. Бул жактан бир гана суроо беребиз, ошого анан балл топтолот. Экинчи раундтун балдарын айта кетейин. Гүланда эжекебизде 6,5, Эле эжекебизде 5,5. Азыр 3-чү раундду текшеребиз эми. Канча балаңыз бар? Канча балаңыз бар? 2. 2. Сизде? 1. 1 очко сизге, 1 упай берилет, ушинтип. Анда эмесе, бул эми болгону башталышы болчу. Азыр бизде детектор лжи деген оюнубуз бар. Биз буга чейин эфирге негизи даярданганда, биз бул жериңиздерге атайын датчикти илгенбиз. Бул жакта жүрөгүңүздөрдү текшерип турат. Биз суроо беребиз. Максатыңыздар ушул суроолорго сиздер жооп беришиңиздер керек. Анда эмесе, суроо мындай. Биринчи. Менде жен кашык сразу көтөрүлөт чөйт. Коркуп кетсек. Детектор лжи деген эле. Негизи бул Малда тагы бир деди. бул программада жүрөгүңүздөрдү текшерет. Эгерде туура эмес айтсаңыздар, бизге компьютер туура жообун чыгарат. Андыктан бул жактан бир гана чындыкты айтыш керек. Даярбыз. Сизден баштайлы, Гүланда эжеке. Гүландайым, күйөрман кыздардан кызганып чыр чыгарасызбы? Жок. Чыгарбайсыз. Жок. Эч бир чыгарып көргөн эмессиз. Чыгарып көргөн эмесмин. Бирок биз буну азыр компьютерден сурайбыз. Компьютер бизге туура жообун айтып койсо. Бул. Туура эмес. Туура эмес деп. Жок. Негизи кыздар айымдар кызганганда билинбейт. Жок. Мен күйөрмандарымдан мындай кызганып, андай эч андай болгон эмес. Чын эле айтып атам, чындыгын айтып атам. Эми негизи биздин компьютер алдабайт. Эми бар, менин көзүмчө эле күйөрман кыздары келип, эжекелер келип, Айбекке баягы өзүнүн жакшы сөздөрүн айтып, алган эмес бир жолу өзүнүн алтын шакегин чыгарып берип, Айбек ошентип кеткен күйөрмандар бар эми. Мен андайдан эч кызганбайм. Себептен мен өзүм дагы ырчымын. Мен да күйөрмандарым бар. Мен ал нерсени түшүнөм да. Компьютерга биз негизи 100% ишенебиз.
100%. Анан кийин бул жактан кимге ишенебиз билбей калдык. Биз азыр компьютерибиз бир аз замканный болуп кетсек, текшерип койсун аны. Эми, Эле жеке. Азыр сизге суроо мындай. Алдынан күлүп, артты карап ыйлаган күндөр болду эле. Албетте, андай күндөр көп эле болот. Анткени деген бул үй бүлө деген ушундай да. Үйдөгү кандай десем, чырды сыртка чыгарбаш керек, андан тышкары сахнанын адамы болгондон кийин мага дагы тиешелүү. Ушинтип эфирлерге дагы чыгып калам, андан кийин күйөөңдү азыр эле тарынтып кетсе деле барыр деле эфирге чыгып жакшы, аябай жакшы деп кылганга але жок болот да. Анткени биз деген ушул кандай десем, аял киши ушунусу менен жакшы деп ойлойм да. Ошо. Жакшы, биз азыр компьютерибизден сурап көрөлү. Урматтуу биздин улуу урматтуу компьютер. Туура жоопту айтып койсоңуз, угуп көрөлү. Туура. Мынакей жүрөктөн чындык айтсаңыздар, чындык чыгат. Жок, компьютерге туура эмес айтып атат меникин. Анда дагы бир суроо берип көрөлү. Гүләмде эже, биринчи сүйүүңүзгө кат жазган күндөр болду эле. Биринчи сүйүүмү? Жок. Жазган эмессиз. Жок. Алдаган жоксузбу мундуздан дагы? Мен мындай антип кат жазып, андай болгон күндөрүм болгон эмес вообще. Эч бир жазып көргөн эмессиз. Жок. Азыр биз компьютерден сурайбыз. Биздин компьютер туура жооп айтып коесуздарбы? Туп-туура. Мына компьютерди алдайт дейсиз, алдабайт. Мына баардыгын чындыкты айтат. Баары жакшы. Сүйүктүү телегөрүүчүлөр, бизде акыркы суроо эле жекебизге калды. Жакшылап угуп көрүңүздөр. Кайрат Байкеге айтпаган сырыңыз барбы? Албетте бар да. Анткени аял киши негизи өзү ар дайым өзүнүн ичинде бир сыр бекитип жүрүш керек да. Анан ошонусу менен эркек кишиге кызыктуу деп ойлойм да. Сырдын баарын ачып салсаң анан кызыгың жок болуп калат. Менин оюмча. Азыр биз компьютерден сурап көрөлү. Кандай сыр бар экен? Бизге компьютер сырын ачып берип койсо, кандай сыр бар экен? Азыр ойлонот. Туп-туура. Мына эле жекебиз бүгүн баардыгын чындык айтты. Андай эмесе, ушу менен биз азыр 4-чү раундду жыйынтыктадык. Бирок бизде азыр акыркы оюнубуз бар. Акыркы оюнда биз буга чейин айтканбыз, уюлдук телефонуңуздарды алып алыңыздар деп. Азыр биз сиздин күйөөңүзгө чалышыбыз керек. Кимиңиздерге чалабыз? Кайрат Пиримбердиевге же Айбек Байкеге? Эми айырма жок, чала беребиз. Келиңиз, Айбек Байкеге чалып көрөлү анда. Эмне кылабыз чалып? Азыр чалабыз. Азыр тойдо болсо керек. Азыр эми бир жерде жүрөт ооба. Азыр биз түз эфирден чалабыз, түз эфирден. Мен сизге сөздөрдү көрсөтүп турам. Сиздин максатыңыз ушул сөздөрдү бириктирип, сүйлөмдөрдү же сөздөрдү сүйлөшүп кетиришиңиз керек. Айтпашыңыз керек, мен эфирдемин депчи. Андай болбош керек. Ушул биз көрсөткөн сөздөрдү айтып кете бересиз. Даярсыз? Даяр. Келиңиз, чалабыз. Азыр сүйүктүү телегөрүүчүлөр түз эфирден баляшка чыгабыз. Анда эмесе сиз дагы азыр сылагына которбой туруңуздар. Азыр буюрса баардыгы кызыктуу болот. Азыр угуп көрөбүз. Громкий. Громкость. Сырлардын баарын бекитпеш керек да. Алло. Кандай? Не кылып атасың? 6-күн. Не кылып атасың 6-күн кечинде? Биринчи ойтуп атсаңыз. Мына болушунча эле чоң. 6-күн кечинде бир тойго барып келелик, экөөбүз эртишип алып. 6-күнү эмейди? Сен билесиңби, эртеңки майрамың менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Рахмат. Сен менин дүйнөдөгү бир гана жанымсың. Алты жөнүндө 5 канча болот? Канча болот эле? 30 да. 30, ошону билбей атпам да.
Анан билбей чалып аткам сага 6/5 канча болот экенинчи. Айбек байке, ассалому алейкум. Ассалому алейкум. Алейкум салам. Бул New TV шоу программасы. Рахмат. Кош келдиңиз сиз дагы. Сиз азыр түз эфирдесиз. Рахмат. Чоң рахмат жооп берип койгонуңузга. Кайсыл жерде экен билбей калдык, Макул барам азыр бираздан кийин. Сырлардын баары ачылып кеткенге аз калды. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, азыр бизде Кайрат Прембердиев калды. Кайрат Прембердиев үйдө, тойдо, кайсыл жакта? Ал азыр Ала тоого барып выступление барат да, ошо. Анда эмесе азыр жолдо баратса керек да? Жолдо баратса керек, бирок эми мындай мен негизи улам чала бербейм да, неге ошонун аркасынан өзү ушинтип айтканым, улам чала бербей иштейм анан кийин. Эгерде бир мындай аябай эле мындай жумуш болуп кетсе эле чалсаң, ошондо алам дейт да. Бүгүн канча жол чалдыңыз? Жана бир жол чалгам. Түшкүзүн бир жол, эртең бир жол. Ошо түшкүсүн буяка жетиш керек деп айткам да. Ошону жеткизип коесуң деп бир жол. Анда эмесе, азыр чалып көрөлү. Азыр биз сөздөрдү көрсөтүп турабыз. Максатыңыз ушул сөздөрдү бириктирип, сүйлөп кете бересиз. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, азыр добушун көтөрүңүздөр. Жана кеттик. Так. Балким башка үн менен сүйлөп көрөсүз азыр. Өзүм номерим чыгатса кантипчи. Телефон жоготолду деп ойлойт да. Алло, Алло. кандайсың? Жакшы. Жакшыбы? Каяктасың? Эме Ала тоого баратам выступление. Мен сени биринчи жолу көргөндөчү. Ошо каяктасың деп чалам деп ойлогом да бир күнү. Түшүнгөн жок. Түшүнбөй эле кой. Жакында 8-март келатат да. Ошону түшүнүп койчу жок дегенде. Ошон үчүн чалып атам да сагачы. Сен үйдө эмессиң, жан? Атасы үйдөмүн. Үйдөмүн. Ошо. Жанында ким күлүп аткан? Анан айтам. Эме 99-дан 77-ни алса канча болот? Эле деп атасың, жаным. 99-дан 77-ни алса канча болот? 99-дан 77-ни? Калькуляторду иштетип. 22 болот бу дейм, по-моему. 22? 11. Мен сени келе жаткан майрамың менен куттуктайм. Буюрса аз калды. Рахмат. Ошо. Ошону айтайын деп чалгам дейсиң. Коноктор барбы? Жок, эчтеке эле болгон жок. Ассалому алейкум, Кайрат байке. Алейкум ассалам. Бул New TV шоу программасы түз эфирде. Арсен Султанов. Ким болду дейт го? Сиздин бүгүн жубайыңыз бизде түз эфирде конокто. Сен барам деп айткан эмессиң го, жан? Айткан эмес белесиз? Жок, ушул жака, ушул районго келем дедим эле. Саат 10:30-да алып кетсеңиз болот. Хорошо. Кайрат байке, ишиңизге ийгилик. Буюрса майрамыңыз менен. Силерге дагы ийгилик. Чоң рахмат. Байрам менен. О, рахмат. Анан сырлашалы. Макул. Мыкты. Сиз образга киргенде дагы билинбейт экен сиздики. Бирок Кайрат байке бир аз чочуланып кетти. Ооба. Аябай вспыльчивый окшойт, мындай. Ооба, ал кызганчак койту. Ким болду деп чырды. Эркектин үнү. Андан кийин негизи бардык мырзалар негизи ойлошот да, бул айым болгондон кийин оңой, үйдөгү эле жумуштар карайсың, балдарды багыш керек, ал эми күйөө болгондон өтө кыйын, иштешибиз керек, акча табышыбыз керек деп ойлойт. Негизги кандай бул? Айым болгон, эне болгон. Кандай кыйынчылыктар? Айым болгон, эне болгон биринчиден бул эң биринчи баягы менин жашоомдогу эң мындай бактылуу айтылгыс көз ирмемдер болгон эне болгондо. Айымдын негизи үйдөгү орду эне үйдүн куту деп коет го. Ошол сыңары
эне болсо үйүңдө кут болот да. Ошондуктан баардык нерсени кылып жаткан айым го дейм да. Ошо үйдөгү ауранын жакшысы, үйдөгү баягы ысык тамагыңды жасап, балдарыңды, жолдошуңду тосуп алуу, деги эле досторду күтүү, баардык нерсе бул айымдардан го деп ойлойм. Сиздин оюңуз боюнча? Мен негизи ооба айымдардыкы кандай десем оңой эмес. Анткени деген үйдө отуруп, өзүңдүн кыялың бар, эч жакка чыкпайсың, анан кийин күйөөң дагы келип өзүнүн кыялын дагы көрсөтөт десем болот. Анан кийин мени түшүнбөйсүң деген күндөр болот. Бирок бир четинен мен ойлойм да, эркек кишиге бул жашоодо деле кыйын. Анткени бир үй бүлөнү мойнуна алып, жоопкерчиликти алып, кандай десем, багып, ошол күнүгө санаага батат да. Акча табыш керекмин, үй жасаш керекмин, балдарды өстүрүш керекмин, балдар өскөндөн кийин окууга тапшырыш керек деген. Ошон үчүн эркектерге деле оңой эмес деп ойлойм да. Эме элеже өчпөй калыптыр да жана телефонуңуз. Жок. Тамаша. Анда эмесе, сүйүктүү телекөрүүчүлөр, биз программабызды улантабыз дагы. Азыр кыскача музыкалык чыгарма, андан кийин биз маекти улантабыз. Буюрса, сиз күткөн суроолордун баардыгын жаңыртабыз. Эч кайда алыспай туруңуздар, музыка бир гана сиздер үчүн. Ар бир күн, ар бир саат, жада калса ар бир секунда бул адам баласына берилген 6 мүнөттөрдүн бири. Андыктан дал ушул убактар текетирбей New TV шоу программасына кош келдиңиздер. Бардыгыңыздарды көргөнүзгө кубанычтабыз. Бизде конокто барыңыздар буга чейин эле оюндарды көрсөңүздөр керек. Гүлан Дежекеев жана Эля Примбердиева. Менде мындай суроо пайда болду. Негизи аял жакшы, эр жакшы дейт да. Негизи аял канчалык өзүнүн тың алып жүрүп, күйөөсүн алдыга түртсө, ошончолук күйөө дагы ийгиликтүү болот. Сиздин оюңуздар боюнча, ушул боюнча кандай деп ойлойсуздар? Чын эле ушундайбы? Же балким Туура, эми жанагы сен айтып аткан сөз бекеринен чыккан жок да, аял жакшы, эр жакшы деген сөзчү. Жакшы аял баягы күйөөсүн хан кылат, же болбосо жок кылат деген сөз бар го. Ошол сыңарындай эле аялдан дагы көп нерсе баягы көп нерсе зависит этет да. Элежеке, ошол эле жана Кайрат Примбердиев голос проектисине даярданганда көпчүлүк ушундай бир талкуу жүрдү. Ушул голоско түрткү болгон сиз болду деп. Ушул Эми кандай десем, түздөн түз мен болгон жокмун. Өзүнүн деле кыялдары бар болчу, ушундай конкурстарга катышып, анан белгилүү болгусу келчи. Анан кийин мындай бир идея эле айткам да, мен мисалы үчүн бул жакта популярдуу болуш үчүн конкурска барып келиш керек депчи. Анан өзү бирок голосду табып, главный сценаларды өзү табып, андан кийин бир күн айтып калды да, ушу берип калдым деп. Анда ушул менде азыр дагы бир суроо пайда болду. Мынакей буюрса мага кандай жубай жарашат? Кандай болуш керек деп ойлойсуздар? Эки татыктуу айым отурасыздар. Сагабы? Эми сен баягы турган турпатыңа баягы азыр мындай сыртыңан көрүп атабыз, ички дүйнөңдү билбейбиз да. Эми Жакшы эле. Жакшы эле. Знаете, жакшы эле аял. Баягы жашоодо тең, эң негизгиси жоопкерчиликтүү. Сени өйдө көтөрүп кеткен. Эми сен деле чыгармачыл адамсың да. Ооба. Сенин жашооңду, сенин ишиңди, сенин турмушуңду түшүнгөн бир аял керек да. Ооба. Мен буюрса үйлөнөм достор. Тамаша, тамаша. Ошондо кастинг жарыялап атасың да? Жок, бул кеп кеңеш. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, мынакей убакыт учкан куш демекчи биздин программабыз соңуна келип бара жатат. Силерге келипкениңиздерге чоң рахмат. Азыр эфирден чыккандан кийин силерге билектерди тапшырабыз. Бүгүнкү утканыңыздар үчүн. Анда эмесе, каалоо тилектер болсо телекөрүүчүлөр назарыңыздарда. Айтып койсоңуздар болот. Чоң рахмат сиздерге. Сен эртеңки келе жаткан мырзалардын майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ар дайым биздин бактыбызга, кыргыз элинин бактысына мырзалар бар болсун. Сиздердин эфириңиздерге тынык эфир. Ушундай ушул ар күнү сиздердин ушул жакка кирген кадамдар, жакшы адамдардын кадамы келет да. Жакшы маданияттын адамдары келет. Ошолордун жакшы ойлору, ошолордун баары, тилектердин баары орундалсын. Рахмат, рахмат. Келиңиз. Мен дагы ушу биздин кандай десем, жоокерлерибизди жана жалпы эле ушу Кыргызстандын мен кыргызмын, эркекмин деген эркектердин баардыгын келе жаткан майрамы менен куттуктайм. Жана ошондой эле сизди New TV телеканалынын жалпы жамаатынын келе жаткан майрамы менен куттуктайм. Анан кийин ушу Кыргызстаныбыз тынч болсун. Дайым токчулук болсун. Анан кийин өнүккөн мамлекеттердин
бири болсун дейм мен. Айтканыңыздар келсин. Силерге келипкениңиздерге чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Буюрса эми дагы чакырып турабыз. Жаңылыктарыңыздар болсо келип туруңуздар. Эртеңки майрамды менин оюмча күйөөңүздөргө бир жакшы белек тартып алып болушуңуздар керек. Эң башкысы бул сүйүү. Тунук сүйүү болсо бул жакшы белек. Ийгиликтер каалайбыз. Ден соолукта болуңуздар. Ал эми урматтуу телегөрүүчүлөр, сүйүктүү айымдар, мырзалар, биз программабызды жыйынтыктайбыз. Мен Арсен Султанов, буюрса эмки эфирден көрүшкөнчө бар болуңуздар, аман болуңуздар.